Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республикалык тестилөөгө даярданып жаткан окуучулары. Силер менен ардамкыдай бүгүн экинчи күн жалпы республикалык тестилөөгө сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү күн башка күндөрдөн өзгөчөлөнүп, эки тема өтөбүз. Албетте бул темалар кыска жана аз суроолор келгендиктен, бул темалар боюнча бул эки теманы биргелештирип өткөндө ойлонуштуруп калдык. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүндө статистика темасын карап өтөбүз. Экинчи бөлүгүндө болсо көптүк жана көптүк менен байланышкан суроолор болсо ушул темаларды карап өтөбүз. Сабагыбыздын биринчи бөлүгүндөгү статистика темасын карап өтүп атканда биз үчүн бул темада жалпы республикалык тестилөөдө керектүү болгон 3 терминология бар. Бул 3 терминология менен силерди тааныштырып өтүп кетейин. Арифметикалык орто сан дейт. Же болбосо биз англис тилинде муну arithmetic mean деп көргөн темабыз. Өзүңөр билгендей бизде ар кандай эки сан болсо, же болбосо 3 деп деле алышыбыз мүмкүн. X, Y, Z, A, B жана C деген 6 саныбыз болсо, бул ушул 6 сандын арифметикалык орточо санын ала турган болсок, анда булар x плюс y плюс y плюс z плюс a плюс b плюс c бөлүнгөн 6. Бул жакта 6 сан болгон үчүн бул 6 санды бири-бирине кошуп, андан кийин бөлөбүз. Бул биздин арифметикалык орто санды берет. Андан кийинкиси башка бир термин мода дейт. Биз муну mode деп көргөнбүз англис тилинде. Эстебе турган болсоңуздар. Бизге берилген сандар моддо болсо, бир сандын кыскача кылып айтканда жыштыгы деп айтып өтүшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн бизге берилген сандар A, B, C, D, E деген сандар берилген болсо, бул жакта кайсы сан көп кезиккен болсо же көп жазылган болсо, кайсы сан жыш жайгашкан болсо, ошол сан мода болуп эсептелет. Бул жакта карай турган болсок, бул жакта 3A бар. 3A бар экен. B'дан бирөө эле бар, C'дан да бирөө эле бар, D'дан да бирөө эле бар. Ал эми E'ни карай турган болсок, E'ден экөө бар. Анда бул A, B, C, D жана E болгон болсо, булардын модасы 3 же булардын модасы A болуп эсептелет. Мында көңүлүрөөк кайтып кетсек болот. Андан сырткары медиана бар. Медианада бизге берилген сандар A, B, C, D деген сандар берилген болсун. A, B, C, D. Жана биз бул сандарды өз ара чоңдугун мынын деп A, B-дан чоң, B, C-дан, C, D-дан чоң деп белгиленген болсо, бул жакта медиадан карай турган нерсебиз бизге берилген сандарды биринчи жазгандан кийин иреттеп алабыз. Иреттеп алгандан кийин булардын ичиндеги ортодогу же болбосо эң ортоңкусу кайсы сан так келген болсо, ошол сан медиана болуп эсептелет. Бизде көбүнчө берилген сандар ар дайым так санда берилет. A, B, C бул жакта 4 сан берилген болсо, 5 сан. Азыр булардын ичинде буларды иреттеп жазып алган болсок, мисалы үчүн булардын медианасы C болуп эсептелет. Эгерде бизге берилген сандар жуп болсо, же болбосо берилген сандар A, B, C, D, E, F 6 сан берилген болсо, мисалы үчүн алардын ичинде биз медиананы табышыбыз үчүн кантебиз? Ортодогу эки санды бири-биринин суммасын 2ге бөлүп медианасын табып алышыбыз мүмкүн. Бул бүгүнкү биздин статистика темасында керектүү болгон нерселер. Буларды кайтадан өтүп кетейин. Бизде көбүнчө жалпы республикалык тестилөөдө статистика сабагында же статистика темасында колдонушубуз же болбосо бизге пайдасы болушу мүмкүн болгон терминологиялар. Медиананда англис тилинде карап өтө турган болсоңуздар, медиан деп берилген англис тилинде. Бул тема менен кошумча дагы башка бир аз да даярданайын деп турган болсоңуздар, 8 класстын преалгебра 2 китебинин акыркы темаларында статистика деген тема бар. Ошол тема аркылуу да карап өтсөңүздөр болот. Албетте,
sizler üçün biraz da informasiya berip ötkөн bolduq bu tema boyunca. Kalaganlar üçün biraz da vaqt bereyli. Bu temanın sizlerge düşündürüştörдү жазалсаңыздар. Andan keyin albatta statistika менен байланыштуу болгон сабактарыбызды же болбосо суроолорубузду силер менен бирге чыгарып баштайбыз. Sizlerge 1 minutluk vaqt bereli. 1 minuttan keyin statistika sababı boyunca sorulardı çağırıp başlayalım. Жазылған болсаңыздар, анда статистика сабағының birinci statistika temasının birinci sorusun qarab ötəylü. Birinci sorusu tömöndəgüdək. Tömönkü sanların arifmetikалық orta sanın tapıla. Əlbəttə, cavablarınızlarda chat arqılı жазып qaldırsanızlar, болады. Qadamcaya 9 деп жооп берипти, жакшы. Башка жооп болгон лицейлер? Бирок Кадамжай лицейнин бир кылган катасы бар, каерде кылганын өзү да билбесе керек. Китептин аркасындагы жоопту түздөн түз алып берилгендиги ушул жерден гана билинип турат. Жооп болгон лицейлерибиз барбы? Karakol erkek 6 деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер. Кадамжай 9 дептир. Жакшы, Ош кыз да 9 деп. 9. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер. Жакшы, азырынча башка жооп болгон лицейлер жок окшойт. Анда эмесе, эмне кылайлы? Биринчи, силер менен кайрадан кайталап өтө турган болсок, арифметикалык орто санды табыш үчүн бизге берилген сандарды суммасыны канча сан болсо ошончо санга бөлүшүбүз керек. Биринчи, бизге берилген сандар -2. Андан кийин +4, себеби булардын суммасын табышыбыз керек. +6, +10. Жана бул жакта бизге 4 сан берилген. Албетте 4 сан берилген болсо, биз буларды 4кө бөлүшүбүз керек. Анда өзүңөр жогорунда карап өткөнүңөрдө 18 же 4'ten 18 деген жооп келип чыгат. Жана буларда жөнөкөйлөтүп алганыбызда 2'den 9 деген же болбосо буну ондук бөлүк түрүндө жазып ала турган болсок 4,5 деген жооп келип чыгат. Албетте, кайрадан кайталап өтөйүн. Бул жакта силер китептин арка жагынан жоопту караган болсоңуздар, кээ бир жерлерде китепте так жооптор берилбей калган болушу мүмкүн. Бул жакта бул сурообуздун жообу да 4,5 болду. Албетте буну Кадамжай лицей кийинчерээк 1-9 деп жооп берип, андан кийин 4,5 деп оңдоп туура жооп беришти. Андан кийин Каракол эркек лицейлеринде ушул эки лицейибизди куттуктап өтөм. Бул суроого туура жооп бергендер үчүн. Бул суроонун жообун жазылсаңыздар, андан кийинки суроого өтсөк. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, андан мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Экинчи сурообуз төмөнкү сандардын модасын тапкыла. Дейт, бизге берилген сандарды көргөн болсоңуздар, 1, 2, 4, 4, 4 жана 2, 10 берилген. Каракол эркек 4 деп жооп берипти, жакшы. Башка жооп болгон лицейлер?
Kadamjay litseyda 4 dep жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон литсейлерибиз. Башка бул суроого жооп болгон литсейлерибиз барбы? Азырынча башка жооп болгон литсейлерибиз жок окшойт. Макул, анда эмесе биз суроону чыгарганга аракет кылып көрөлү. Бул жакта бизге берилген сандарды өзүңөр көрүп өткөн болсоңуздар, бизде 1 деген сан бизде 1 өлө берилген. Андан кийин 2 деген санды карап турган болсок, 2 деген санда бизге 1 өлө берилген. 4 деген санды карап турган болсок, 4 деген сан 3 өлө берилген. Ал эми 10 деген санды карап турган болсок, 10 деген сан 2 жолу берилген. Албетте булардын ичинде кайсы сан бизде көп кездешкен? Албетте 4 деген сан көп кездешкен. Анда бул сандардын модасы өзүңөр да бул жакта көрүп турган болсоңуздар 4 3 жолу кездешкен. Жана эң жеш жайгашкан сан ал жерде бизге берилген сандардын модасы болуп эсептелинет. Анда эмесе бул жакта бизге төмөндөгү берилген сандардын арасында сандардын модасы 3 деп белгиленген. Албетте бул суроо үчүн Кадамжай жана Каракол эркекчилерин куттуктап өтөм туура жооп бергендиктери үчүн. Бул суроонун өзүңөр көргөндөй жообу көп деле оор эмес деп ойлойм. Албетте мындан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Төмөнкү сандардын медианасын тапкыла дейт. Албетте бул башындагы 1, 2 жана 3 суроолор силерде мода, медиана жана арифметикалык орто сандар боюнча бир түшүнүк калыптаныш үчүн берилген суроолор. Бул жерде болсо биз медиананы табышыбыз керек. Кадамжай лицейде ардамда 1 болуп жооп берди, жакшы 4 деп. Башка жооп болгон лицейлерибиз. Кызылкыя 5 деп жооп берди, жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Каракол эркек лицейи, алар да 4 деп жооп берди. Жакшы, Жалал Абад кыздар лицейи да сабагыбызга катышты, алар да бүгүнкү сабагын 1 жоопторун беришти, 4 деп. Жакшы, азырынча 4 лицейибиз жооп беришти. Анда эмесе биз да бул суроону чыгарып көрөйлү. Албетте биз бир сандын же болбосо бизге берилген сандардын медианасын табыш үчүн биз сандарды иреттеп жазып алышыбыз керек. Анда эмесе биз эң күчүдөн эң чоңго карап жазайлы. Биринчи, эң күчүү саныбыз 0. Андан кийин 0дон кийинки чоң саныбызды карай турган болсок 2 бар. Андан кийин 3 бар. Андан кийин 4 бар. Андан кийин 5 бар. Андан кийин 10 жана 11. Өзүңөр көргөндөй, бизге берилген сандар 7 сан жана бул 7 санды мен иреттеп жазып алдым. Албетте иреттеп жазып алгандан кийин бул 7 сандын эң ортоңку саны канча болот? Эң ортоңку сан 7 сан арасында 4-үнчү сан болот. 4-үнчү санды бул жактан эсептеп көрө турганбыз. 1, 2, 3, 4-үнчү сан. 4-үнчү сан бизде 4 болуп берилди. Анда эмесе бизге берилген сандардын медианасы 4 деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. 4 биздин туура жообубуз. Албетте бул жакта бизге берилген сандар өзүңөр көргөндөй, бул жакта 7 сан жана 7 санын ортоңку саны 4-үнчү сан болуп калат. Ал эми бизге берилген сандар мисалы үчүн бул жакта силерге бирдекени көрсөтүп өтүп кетейин. Ал эми бизге берилген сан 7 сан эмес, мисалы үчүн бизге 8 сан берилип калды дейли. Аягына мисалы үчүн 12 деген бир башка бир сан да кошулуп калды деген бир башка бир пример болсун. Бул жакта өзүңөр көргөндө 8 сан болду. 8 сан болгондо биз 8 сандын медианасын кантип табабыз? Албетте 8 сандын медианасын биринчи биз ортоңку 2 санды таба алабыз. Эки жактан тең келгенибизде ортоңку сандар 4 жана 5 экени көрүнүп турат. Бул жактан 3 сан, бул жактан 3 сан келгенибизде ортоңку сандар 4 жана 5. Анда биз бул эки сандын суммасын табабыз. Биринчи 4 плюс 5 жана муну 2ге бөлөбүз. 2ге бөлгөнүбүздө бизге бул жакта бизге берилген сандардын медианасын көрсөтөт. Кичине мурда Каракол эркекчиси айткандай, жообубуз 2ден 9 болуп калат. Албетте бул жогорудагы суроо менен байланышы жок болгон башка бир кошумча информация болчу. Жогорудагы сурообуздун жообу 4. Ал эми бизге берилген бул экинчи пример
катар ала турган болсок, бизге берилген экинчи примерде болсо, экинчи мисалда жообубуз 9 бөлүнгөн 2 же болсо 2ден 9 деп айтып калышыбыз мүмкүн. Албетте бул суроода жообун жазып алган болсоңуздар керек. Анда эмесе мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Төмөнкү графикте ар бир сандын жыштыгы берилген. Моданы тапкыла дейт. Жооп эмне болушу мүмкүн? Жалал абад кыздар лицейи 2 кадам жай 1 деп жооп бериптир. Жалал абад кыздар лицейинен кийин жообун 1 деп алмаштырды. Жакшы. Башка жооп болгондор Кызыл кыя да 1 деп жооп бериптир. Жакшы. Өзүңөр көргөндөй, бул суроонда жообу суроонун өзүндө да түздөн түз берилген. Себеби бизге берилген моданы жыштык менен түздөн түз байланышы бар. Кайсы сан жыш жайгашкан болсо, же болсо көп жайгашкан болсо, ал сан ошол жакта берилген сандардын арасында сандардын модасы болуп айтылат. Өзүңөр көргөндөй бул жакта -2ден 3 берилиптир. -1ден 1 берилиптир. Графика боюнча караганыңызда -2ден 3. Ал эми -1ден өзүңөр карай турган болсок, 1 берилиптир. Ал эми 1ден карай турган болсок, 1ден 4 берилиптир. Башка, ал эми 2ден болсо 3 жөө берилиптир. Албетте булардын арасында эң көп жайгашкан кайсы сан экен? Булардын арасында эң көп жайгашкан сан 4 жолу жайгашкан, 1 жайгашкан экен. Анда бул жакта бул суроонун жообу 1 болуп калат. Бул жакта эң жыш жайгашкан сан 1. Анда эмесе бул графикте берилген сандардын модасы 1 деп айта алышыбыз мүмкүн. Албетте бул суроо үчүн көптөгөн лицейлерибиз туура жооп беришти. Азырынча көрө албай атам кайсы лицейлерибиз экен. Кадамжай, Каракол, Жалал абад кыздар лицейи жана Кызыл кыя лицейлери бул суроого туура жооп бериштир. Аларга бул суроого туура жооп бергендиктери үчүн куттуктап өтөм. Албетте бир азда бул тема логика менен байланыштуу болгон темаларда чагыштырып өтөт. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй бул сурообузда жообун айтып өттүк. Андан мындан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообузда кичине мурдакы суроо сыяктуу графика менен байланышкан суроо. Бирок бул жакта бизден суралган нерсе арифметикалык орто сан. Бул жакта арифметикалык орто сан канчага барабар? Каракол эркек лицейи 0 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз Жалал абад кыздар лицейи да 0 деп жооп бериптир. Жакшы. Кадамжай да 0 деп жооп бериптир. Кызыл кыя башка лицейлерден өзгөчө менен 1,5 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Азырынча башка жооп болгон лицейлерибиз жок окшойт. Макул, анда эмесе биз сандарды текшерип көрөйлү. Бул жакта өзүңөр көргөндөй, бул графикте да бизде сандардын жыштыгы берилген. -3дөн 1 гана экен. Албетте биз бул жакта табышыбыз керек болгон нерсе арифметикалык орто санды табышыбыз керек. Анда эмесе биз ушул сандарды бардыгынын суммасын таап өтүшүбүз керек. -3дөн 1 бериптир анда -3. Андан кийин плюс -1ден 2 берилиптир. Анда алардын суммасын карай турган болсок, -2 деп түздөн түз жазып алышыбыз мүмкүн. -2. Бул жакта -1ден 2 берилгени үчүн алардын суммасы -2 деп жазып алдым. Андан кийин плюс 1ден болсо, 1ден да 2 берилиптир. Анда плюс 2. Андан кийин 3дөн болсо, өзүңөр көргөндөй 3дөн 1 берилиптир. Плюс 3. Жана биз бул сандардын арифметикалык орто санын табышыбыз керек. Анда эмесе буларды канчага бөлөбүз? Албетте бул жакта 3дөн 1, 1ден 2, бул жакта 3 саныбыз болду. 1ден да 2, 5 сан, 3дөн 1, 6 саныбыз болду. Муну 6га бөлүп өтүшүбүз керек. Бул сандарды бардыгын текшерип көргөнүңүздө, алым менен бөлүм, алымда 0, ал эми бөлүм 6. Ал эми 0ду 6га бөлгөнгөндө албетте биз үчүн 0 деген жооп калат бул сурообуздан.
Bu suro'nun turar cevabı üçün Жалал-Абад Kızlar Liseyi, Kadamjay Liseyi jana Жалал-Абад Kızlar Liseyi, Karakol Erkek Liseylери turar dep жооп berişiptir. Жақсы, Kadamjay, эмне себептен 4 болот? Кызыктуу. Албетте, bu suro'nun da жообун жаза алсаңыздар, анда мындан кийинки суроого өтсөк. Bu suro'nun da жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки сурообуз. Студенттин 4 экзаменин арифметикалык орто саны 43-кө барабар. Эгерде кийинки 2 экзаменин суммасы 86-га барабар болсо, анда бардык экзамендердин арифметикалык орто санын тапкыла, дейт. Karakol, Kadamjay, экөө бири-биринин артынан эле Жалал-Абад Кыздар Лицейи 43 деп жооп бериптир. Başka жооп болгон лицейлерибиз барбы? Азырынча башка жооп бере турган лицейлерибиз жок окшойт. Жакшы, анда эмесе суроону бирге чыгарып көрөлү. Bizde birinci 4 egzamindeydi. Birinci 4 egzaminin ortaçı sanı, arifmetikal orta sanı 43'e barabar eken. Albatta biz bu sanlarda birinci, ikinci, üçüncü, jana 4. egzaminlerde A, B, C'da dev alaylı. A plus, B plus, C plus, D 4 egzaminin ortaçı sanı 43'e barabar eken. Anlamese bu 4 egzaminin sunması A plus, B plus, C plus, D barabar 172 деп жазалсақ болады. Өзіңер өргендей, бұл жақтан 43 менен 4-ті көйтіп. Ал эми ушул эле санга андан кийинки 2 экзаменин суммасы болсо, ал экзамендерди биз эмне деп алайлы? Э жана Ф деп алайлы. Бул 2 экзаменин суммасы болсо канчага? 86-га барабар экен. Албетте, анда бул 2 экзаменди да биринчи 4 экзамен кошкондо арифметикалык орточо сан канчага барабар дейт. Албетте булар да birbirinin summasını koşup koyalım. A plus B plus C plus D plus E plus F barabar 258 bolup çıkar. Al endi biz buların ortaçı sanını tapış üçün bunda 6'ga bölөбүз. Bul jakты da 6'ga bölөбүz. Bölgөнүбүздөн da bizge A plus bul 6 egzaminin A plus B plus C plus D plus E plus F bu 6 egzaminin ortaçı sanı kayradan 43'e barabar болады. Bu birinci çıgarуу ыкмасы болчу. Андан сырткары башка bir ыкмасы да бар. Кандай ыкма деп айтып өтүп кетишиңер мүмкүн. Бул экинчи ыкманы карай турган болсоңуздар, экинчи ыкмада биринчисинде орточо сан 43'e barabar экен. Ал эми бул орточо сандын алмашышы үчүн андан кийинки эки санын да орточо саны 43'төн башка bir сан болуш керек. Albatta bizge keyinki iki egzamin 86, 2 egzaminin summası 86 bolup verilgen eken. 2 egzamin bolğon üçün bunda 2'ge bölө turgan bolsok, keyinki 2 egzaminde ortaçı sanı 43'e barabar. Anda keyinki egzaminlerden de ortaçı sanı 43'e barabar bolğon üçün bu birinci 4 egzaminin keyinki 2 egzamininde de summaların çağırıp ortaçı sanı arifmetikalık orta sanını alganızda kayradan 43'e barabar экенин түздөн-түз көрүп калышыбыз мүмкүн. Бул жол менен суроону түздөн-түз жана тыгыздык менен окуй турган болсок, жакшылап ал жакта өзүңөр көргөндөй кайрадан эле 43 деген жоопту бул жактагы биз
көптөгөн нерселерди кылбайлы, көптөгөн арифметикалык жумуштарды аткарбай, түздөн түз жообунда көрүп алышыбыз мүмкүн. Жана албетте бул бизге жалпы республикалык тестөөлөрдө убакытты үнүндөп калганга пайда берет деп ойлойм. Каалагандар бул сурооңуздун жообун жазып алсаңыз да болот. Бир аз да убакыт берейин. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сагызды улантайлы. Кийинки сурообуз: таблица Бишкек шаарынын бир жумалга аба ырайынын температурасын көрсөтөт. Эгерде М медиана, А арифметикалык орто, Т эң көп жолу болгон температура болсо, анда төмөнкү варианттардын кайсынысы туура деген суроо. А, Б, В, Г жана Д варианттары берилген. Албетте булардын кайсынысы туура экендигин карап өтүшүбүз керек. Туура жообу болгондор албетте чат аркылуу жоопторуңузду жазып калтырсаңыздар. Каракол эркекче Б варианты деп жооп бериптир. Башка жооп болгон лицейлер. Азырынча бири гана Каракол лицейи жооп берди. Анын артынан Ош кыздар лицейи да Б деп жооп бериптир. Артынан Кадамжай лицейи да Б варианты деп жооп бериптир. Кызылкая лицейи да Б деп жооп бериптир. Жакшы. Азырынча 4 лицей жооп берди. Жалал Абад кыздар лицейи да жооп беришти. 5 лицей болду. Анда биз суроолорду чыгарып өтөйлү. Биринчи, бизге берилген сандардын же болбосо температуралардын медианасын карайлы. Birinci, men аларды арифметикалык орточо санын таба турган болсом, өзүңөр көргөндөй буларды суммасын табып өтүшүм керек. 27 плюс А, булардын арифметикалык орточо санын көрсөтүп турган болсо, 27 плюс 28, 29 плюс 30 плюс 28 плюс 30 плюс 29 плюс 30. 9 плюс 30. Бул жакта берилген сандарды бизде 7 сан берилген болсо, албетте булардын арифметикалык орточо саны 7ге бөлүшүбүз керек. 7ге бөлгөнүздө бул жакта бизден чыга турган сан орточо сан А барабар 29 же болсо арифметикалык орточо сан 29 деген сан келип чыгат экен. Анда эмесе, медианасын карап турган болсок, албетте биз булардын медианасын табыш үчүн биринчи буларды бизге берилген температураларды иреттеп жазып алышыбыз керек. Аларды иреттеп жазып турган болсок, 27. Андан кийин 27ден башка кайсы саныбыз бар? 28 бар экен. Андан кийин 28 да 27-ни жазып алдык, 28 да жазып алдык. Андан кийин 29 бар. Бул жактан бир 29 жазып алдык. Кийинки 29 бул жакта. Анда жазып алайлы. Бул 29 да. Андан кийин 3 30 бар. 30 30 30. Албетте бул 7 санын өзүңөр карай турган болсоңуздар, ортончо саны 29 болуп чыгат. 29 анда бизге берилген таблицадагы стандартный болсо температуралардын эмнеси медианасы болуп эсептелинет.
Medianаны таап алдык. Андан кийин Т болсо эң көп жолу болгон температура. Эң көп жолу болгон температура же болбосо бул жакта температуралардын модасы өзүңөр көргөндөй бул жакта 30 кайталанып турат. Т барабар 30 эң көп жолу болгон температура экенин көрсөк болот. Албетте буларды бири-бири менен А, М жана Тны бири-бири менен салыштырганыбызда А барабар М жана булардан Т чоң экендигин түздөн-түз көрсөтүп өтүшүбүз мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй бизге берилген варианттардын ичинде Б варианты туура жооп болуп эсептелинет. Бул суроонун да жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки сурообузга өтөлү. Суроолордун жообун жазып алган болсоңуздар, кийинки сурообуз. Төмөнкү сандардын медианасы 10га барабар, x кандай маанини ала албайт деп бериптир. Албетте булардын медианасы 10га барабар болсо, x кандай сан болушу мүмкүн эмес. Каракол 9 деп жооп бериптир. Сөзсө Кадамжай да 9 деп жооп бериптир. Башка жооп болгон лицелерибиз. Каракол, Кызылкыя жана Кадамжай лицейлери 9 деп жооп бериптир. Андан кийин Ош кыздар лицейи да 9 деп жооп берди. Жакшы, анда эмесе азырынча 4 лицей жооп берди. Анда суроону биринчи чыгарып көрөлү. Бизге берилген бул жакта өзүңөр көргөндөй 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан берилген. Жана бул 7 сандын медианасы 10га барабар экен. Медиана деген бул албетте биз эң ортодо турган сан. 10га барабар экен. Анда 10'нун эки чет жагында 7 сан болгонуна караганда 3 3төн сан болуш керек. Анда биз карай турган болсок 10'дон кийинки сандар же болбосо башка чоң сандар кайсылар болушу мүмкүн? 10'дон кичүү сандар бул жакта 7 бар. Анан 2 бар. Бул албетте биздин 4-үнчү саныбыз. 7, 6 жана 2 бар. 2, 6, 7. Андан сырткары бул жакта 13 жана 15 сандары да бар. Аларды карап өтүшүбүз керек. Албетте 10 санын эки жагында тең 3 3төн сан болуш керек. Биз 10 санынан кичүү сандар 3-өн жазып алдык. Анда 10 санынан чоң сандар башка сандарда келиши мүмкүн. X 15тен чоң да болушу мүмкүн, же 13тен кичүү да болушу мүмкүн. Анда бизде бул жакта карай турган болсок, медианасы 10 болгонуна караганда, анда бул жакта андан кийинки сандар же болбосо x саны албетте 10'дон чоң же барабар сан болушу мүмкүн. 17 болушу мүмкүн, 13 да болушу мүмкүн, 11 да болушу мүмкүн, 10 да болушу мүмкүн. Бул жакта биз үчүн бир эле сан калат, албетте 9 деген вариант. Бир гана 9 боло албайт. Себеби бул жакта 9 боло турган болсо, бизге берилген сандардын медианасы албетте 10'го барабар болбой калат. Көргөндөй. Бул сурообуздун жообу да ушул сыяктуу көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак, мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп эсептелинет. Бул жакта өзүңөр көргөндөй 3 сурообуз бар. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосунда. Албетте бул жакта бир аз графика менен байланыштуу болгон суроолор.
Бул жакта биринчи суроо автоунаа менен мотоцикл канча убакыттан кийин жолугушат деген суроо. Андан кийинки суроо 30 км жол жүрүш үчүн автоунаага канча убакыт керек деген суроо. Ал эми үчүнчү суроо 20 мүнөттүн ичинде мотоцикл канча километр басып өтөт деген суроо. Албетте булардын жообун чат аркылуу 3 жоопту тең жазып калтырышыңыздар мүмкүн. Кадамжай 24 60 деп жооп бериптир. Жалбат кыздар 1 саат. Каракол эркектен 24 60 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицелерибиз. Ош кыздарчы 24 60 26 70 27 20 дептир. Ош кыздардын жообу чын айтсам түшүнүксүз болду. Кызыкай лицеи 60 10 50 деп жооп бериптир. 26 30 27 15 деп. Бул суроо менен байланышканда жоопторду карай турган болсок, көптөгөн жана башка өзгөчөлөнгөн жооптор келип түштү. Жакшы, анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Жалбат кыздар 26-нын жообу 30 дептир. Жакшы, биринчи суроо, 24-сү суроону карайлы. Автоунаа менен мотоцикл канча убакыттан кийин жолугушат дейт. Биз мындай суроолорду оңоюраак карап өтүшүбүз үчүн канча убакыттан кийин жолугушат. Түздөн түз булардын кесилишкен жерлерин гана же болсо бизге берилген графиктен карап деле жообун түздөн түз чыгарып алышыбыз мүмкүн. Бул жакта карай турган болсоңуздар, бул графикада кесилишкен жер автоунаа менен мотоциклдин кесилишкен жери бул жерде. Бул точка. Бул точкада болсо убакыт канчаны көрсөтүп турган мезгили? Албетте убакытты 60-ты көрсөтүп турган мезгили. Анда эмесе автоунаа менен мотоцикл 60 мүнөттөн кийин же болсо 1 сааттан кийин жолугат деп жообубузду айта алышыбыз мүмкүн. Андан кийинки сурообуз 30 км жол жүрүш үчүн автоунаага канча убакыт керек дейт. Автоунаанын жол жүрүшүн карай турган болсоңуздар, бул жакта бизде эмне же болсо сызыктуу, түз сызыктуу болуп кетип аткан 30 км үчүн бул жактан карай турган болсоңуздар 100. 30 км бул жакта 70 болуп калат. Эми ушул мезгилде канча убакыт кетет? Же болбосо каалаган эки точканын арасында алып алышыбыз мүмкүн. 80 менен 50-нын арасын, же болбосо 60 менен 30-дун арасын деле алып алсаңыздар, бирдей жооп чыгат. Анда эмесе мен 100 менен 70-тин арасын алып алдым. 100 менен 70-тин арасында канча убакыт кетет экен? Бул жактан карап өтө турган болсок, 100 менен 70-тин арасында кесилишкен точкалар 0-дон 30-га чейин келген точкалар. Анда эмесе мен үчүн керектүү болгон убакыт 30 км жол жүрүшүн автоунаага канча убакыт керек экендигин, 30 мүнөт же болбосо жарым сааттык убакыт керек экендигин айта алам. Бул жакта графикке байланыштуу болуп. Андан кийин 20 мүнөттүн ичинде мотоцикл канча километр басып өтөт дейт. Ал эми мотоциклдин басышын карай турган болсоңуздар, анында ар 20 мүнөттө бирдей убакыт кетет. Бул жакта өзүңөр көргөндөй биринчи 20 мүнөттөн ала турган болсоңуздар, бул жакта кийинки 20 мүнөттө деле ушул сыяктуу эле бирдей эле жол басып өтөт, өзүңөр көргөндөй графикте берилгендегидей. Анда бул точкада биринчи 20 мүнөттөн карап өтө турган болсок, бул жактан ар бир квадрат бизге 10-ду көрсөткөн болгонуна караганда, бул жакта 17 жарым же болбосо канча? Албетте бул жактан 10 15 17 жарым деп айтышыбыз мүмкүн. Бул сурообузга жоопту 20 км жол басып өтүшү үчүн. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү аяктады деп айтылам. Албетте бул суроо менен биргеликте статистика менен байланышкан суроолорубуз да ушул жерде аяктады. Статистика менен байланышкан суроолоруңуздар болсо албетте сурап калсаңыздар, мен да силерге жооп бергенге аракет кылайын. Азырынча суроосу болгон эч кайсы лицей жок окшойт.
Жакшы, анда эмесе силер менен 10 мүнөттүк тыныгуу берели. 10 мүнөттөн кийин кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушканча.
Sonrasında urmatlı okuşlar, sağızın ikinci bölümünü başta turgan bolsok. Albatta kişinin burada geri litseleri, Oğuş Kızlar Litseyi 70 çıkış gerek o 26. suro degen suro suraştır. Жақсы, bir qarab көрелі. Birinci, 26. suronu qayradan qarab öte turgan bolsok. 26 suroda 30 km jol жүрүш үчүн автоунааga канча убакыт керек деген суроо экен. Albatta biz bu suroni qanday qarashimiz kerak? Birinchi, biz 30 km o'zinglar ko'rgandek bu Y-ni ko'rsatib turgan joq bizga kilometrda jolsa uzunlukta ko'rsatadi. Bu joqdan 30 kilometrda qancha bilib olishimiz mumkin? 100, albatta har bir kvadrat bizga 10 kilometr ko'rsatadi. 100, 90, 80 bu yer 70 kilometr. Bu iki точканын arasında 30 kilometr var. Albatta 30 kilometr bo'la turgan bo'lsa, jana bu joqdan da alarni da tekshirib chip ko'rsatib ko'raylik. Bu joqda 30 kilometr o'zinglar ko'rgandek jolsa bu 70 kilometr qaysi yerda kesilishib жатат? Bu точкада kesilishib жатат. Albatta bu точкага чейин bu iki точканын arasında 30 kilometr var. 30 kilometr bo'la turgan bo'lsa, anda bu joqda qancha vaqt ketgan? Boshlalishdagi vaqt qaraydi. Boshlalishdagi vaqtimiz 0. Al endi bu joqdagi bu chekitdagi vaqtimiz qancha? 30. Ekönün arasındagi ayırma qancha? 30. Oşol sebepten bu joqda 30 minut vaqt kerak deb aytgan bolchubuz. Albatta 70 bo'lish uchun o'zinglar ko'rgandek 70 qaysi joqda? 70 o'rtacha bu joqqa tuz kelib qoladi. Biroq bu da o'ta cho'ng 70 minutning ichida uzoq yo'l oladi deb ayta olishimiz mumkin. Bu joqda bu suron jo'ni shu yo'l bilan tushuntirib o'tib ketishingiz mumkin. Bu joqda jo'ni mana sizlar bir gana bizga berilgan grafikadagi berilgan sanlarni tuz yana to'g'ri o'qib bilishingizlar kerak. Deyli. Anda esa bugungi sağızın ikinci bölümün teması köptükler jana köptükler menen amallarni ko'rsatib o'tayli. Albatta bu joqda bizga köptükler berilgan. Bu joqda köptükler deganingizda biz ingliz tilida biz köptüklerde sets teması bilan ko'rib o'tganmiz. Sets and operations temasının aslında 8. klassının başında, 7. klassında ko'rib o'tgan temalarimiz. Bu tema boyunca ko'riq informatsiyani Pravil 1 kitebinin başlangıç betlerinde ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Albatta biz setslerci olsa köptüklerdi qantip ko'ra olamiz. Biz bu joqda ko'rsatilgan diagramma bilan ko'rsatilgan köptükler, bu köptüklerdi iki köptük var. A jana B köptügü. Biz A köptügünü qantip ko'rsata olishimiz mumkin. A köptügünün içine qaysilar kiradi? Bu joqda o'zinglar ko'rganda B, D, Y, A jana C degan elementler kiradi. Onda biz A köptügün A, B, C, D, Y deb yoza olishimiz mumkin. Al endi B köptügünü qarab turgan bo'lsak, B köptügünde A, C, F, G, H deb yoza olishimiz mumkin. A, C, F, G jana H deb ko'rsatib olishimiz mumkin. Bu joqda bizning ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bularning kesilishgan jeri jana birgishgan jeri degan temalar bor. Bu joqda A jana B köptügünün kesilishgan jeri de qaysi AC var. Bu yerde biz A jana B köptüklerin kesilishgan jeri deb ko'rsatishimiz. Jana teskari u bilan ko'rsatib o'tamiz. Jana bularning birgishgan jeri deb A jana B bularning bardığını biz birgishgan deb ko'rsatib olamiz. Albatta anjanda bu joqda birgishgan intersection deb ingliz tilida intersection deb aytiladi. Intersection degan kesilishgan yerleri. Kesilishgan yo'l bo'lsa aqlda yozsak bo'ladi. Ondan sirtqari boshqa birgishgan degan bo'lishi mumkin. Union ingliz tilida biz buni union deb birikkan yo'lsa birgishgan deb tili aytib o'tib ketishimiz mumkin. Albatta biz bu joqda tuzdan tuz ko'rsatib turgan bo'lsak, A jana B'larda o'zinglar ko'rgandek bizga berilgan A köptügünün sanı, A köptügünün içinde qancha element var bo'lsa, qancha san var. Ana biz bu yo'l bilan ko'rsatamiz. Ikki jag'idan modul siyaqti ikki tarixcha bilan ko'rsatilganda anda A köptügünün içinde qancha element var? A, B, C, D
5 element var. Bunu ko'rsatishimiz mumkin. Yo bo'lsa B elementinde ko'rsatib olishimiz mumkin. B köptüğün içinde qancha element var? A, C, F, G, H. Al yerda 5 element var. Alarda ko'rsatib olishimiz mumkin. Andan sirtqari biz köptüklerin üstündeki amallarda qarab turgan bolsak, A minus B degende biz B'ga tanıdık bo'lgan barliq jaqtарды jabamiz. B köptüğüne tanıdık bo'lgan barliq yerlerni japqanimizda bu жақта қалған элементтердің бардығы бізге A минус B'ni көрсөтөт. Өзүңөр көргөндөй. Бұл жақта ак менен боюлган жер B'га тандык болгон же болсо B көптүгүнө тандык болгон жер. Аларды бардыгын чыгарып салганыбызда бұл жақта көк менен бойлонуп турган жер A минус B көптүгүнүн жоон берет. Же болсо мунун тескериси B минус A көптүгүн көрсөтүп турган болсок, бұл жақта Ага тандык болгон жерди жаап алабыз. Анда өзүңөр көргөндөй башка бир түс менен, же болсо кызылга жакын түс менен көрсөтүлгөн жерде B минус A көптүгүнө тандык жер деп көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары башка кандай деп көрсөтүшүбүз мүмкүн? Башка биз муну A минус B'ны бул жактан B'нын үстүндө бир таякча менен да көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Бул таякчадан сырткары калган жерлердин бардыгын көрсөтөт. Бул жакта бизге берилген нерседе. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта азырынча түшүндүрүп өтүшүбүз мүмкүн болгон нерселер азырынча ушулар. Өзүңөр да карап өтсөңүздөр. Калган нерселерди кийинчерээк суроолордо темалар менен кошо суроолор чыгарып жатканыбызда ал жакта бирге да түшүндүрүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул жакта силерге кесилишкен точкалар боюнча информациялар берип өттүк. Бул жакта А кесилишкен Б биринчи фигурага карап өтүп турган болсок, А менен Б кесилишкенде бул жакта кайсы А жана С жазып алышыбыз мүмкүн. Ал эми А менен Б көптүктөрү биригишкен кезде анда алардын ичинде А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, Е, анан Ф, Г, Х элементтери бар экендигин көрсөтүшүбүз мүмкүн. Бул жакта кесилишкен, биригишкен деген жерде бул эки көптүктүн ичинде болгон жана кайталанбаган бардык элементтерди бул жака жазып көрсөтүшүбүз мүмкүн. Азырынча көптүк боюнча силерге жалпы республикалык тестилердө ушул информациялар жеткиликтүү деп ойлойм. Башка информациялар да керек болуп турган болсо, аларда суроолор чыгарып жаткан кезде силер менен көрсөтүп өтүшүм мүмкүн. Азырынча калгандар болсо, бул информацияларды жазып алсаңыздар, андан кийин суроо чыгарыш менен алек болобуз. Жазылган болсоңуздар, анда бүгүнкү бул көптүк темасы менен байланышкан биринчи сурообузду карап өтөйлү. Биринчи сурообуз төмөндө берилген. А жана Б көптүктөр берилген. Эгерде А жана Б көптүгү кесилишкен жерде 7 жана А, Б көптүктөрү бириккен жерде 14 элемент болсо, анда А деген көптүктүн ичиндеги элементтер менен Б көптүгүнүн ичиндеги элементтердин суммасын тапкыла дептир. Ош кыздар лицейи 21 деп жооп бериптир. Жакшы. Андан сырткары Каракол эркек лицейде 21 деп жооп бериштир. Жакшы. Кадамжай лицейде 21 деп жооп бериптир. Жакшы. Азырча 3 лицейибиз жооп беришти. Башка жооп болгон лицейлерибиз
Bul azırınca 3 lisemiz cevap berdi. Anda biz de bu soruları çıkarıp görünge hareket kılayla. Birinci, bu soruları diagram arkalı çıkarıp görünge hareket kılsak. Birincisi A köptük, ikincisi B köptüğümüz bolsun. Anda A jana B köptüktörü kesilişken jerde bolot. A jana B köptüktörü kesilişken jer bul jer özüңөр görgөндөй эки тегеректин бири менен кесишкен жери. Бул жерде 7 элемент бар экен. Биз алардын ар бирин бир точка менен көрсөтүп алайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Андан сырткары булардын бардыгында общий карап көрө турган болсок 14 эмне бар экен? Бардыгын чогултуп алганыбызда буларда А жана Б'нын birikken жеринде 14 элемент бар экен. Анда А бирөөндө 3-өндү белгилеп алсак, тиги жагына 1, 2, 3, 4 элементти белгилеп алсак, булардын бардыгынын суммасы 14 элемент болуп эсептелинет. Анда бизден суралган нерсе A'нын ичиндеги элементтердин суммасы менен Б'нын ичиндеги элементтердин суммасын карап алышыбыз керек экен. Бул жактан карай турган болсок, A'ны өзүңөр көргөндөй 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал эми B'ны карай турган болсок, B көптүгүнүн ичинде B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Жана биз бул экөөнүн суммасы болсо, өзүңөр көргөндөй 10 плюс 11 барабар 21 деген жооп келип чыгат. Албетте, Кадамжай, Жалал Абад кыздар лицейи жана Каракол эркек лицейлери айткан сыяктуу алардын жооптору туура. Аларга куттуктайбыз туура жооп тапкандыктары үчүн. Албетте көбүнчө бул түрдө сандар менен байланышкан же болбосо кесилишкендеги элементтердин саны менен байланышкан суроолор чыкканда силер үчүн оңоюраак болгон жол биринчи диаграмманы тартып алып, диаграмма аркылуу бул суроолорду чыгарган силерге оңоюраак болот деп ойлойм. Жана убакыт үнүмдө да көп пайдасы тийишине ишенем. Жообун жаза алсаңыздар, мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Andan keyinki suroo menен сабагыбызды улантсак, A көптүгү 24 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрүнү, ал эми B көптүгү болсо 18 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрүнү ичине камтыйт. Анда A жана B көптүгүнүн кесилишкен жеринде канча элемент бар экенин санын тапкыла дейт. Boş kızlar liseyi 4 деп жооп берипти, жакшы башка жооп болгон лицейлер. Кызылкыя да 4 деп жооп бериптир. Кадамжай да 4 деп жооп бериптир. Азырынча 3 лицейибиз жооп берди. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Azınca 3 лицей жооп берди. Аны эмесе биз суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи, A көптүгү 24 санын бардык 10 көбөйтүүчүлөрү дейт. Биз биринчи 24 санынын 10 көбөйтүүчүлөрү. Же болбосо, англисинде болсо фекторлорун, позитив фекторлорун табыла турган болсок. Биринчи 24 саны 2ге бөлүнөт, 3кө бөлүнөт, 4кө да бөлүнөт, 5ке бөлүнбөйт, 6га, 8ге, 12ге жана 24кө бөлүнө турган сандар бар. Анда эмесе A көптүгүндө
A köptüğünün içine жазышыңыз mümkün болған сандар бұл жақта берілген. Ал эми B көптүгүнү карап турган болсок, B көптүгү 18ге бөлүнгөн. 18-дин факторлору же болбосо 18-дин 10 көбөйтүүчүлөрүн içinde камтыган сандар болуш керек. Анда 2 болушу мүмкүн, 18 2-ге бөлүнөт, 3-ке бөлүнөт, 4 5-ке бөлүнбөйт, 6-га бөлүнөт, 9-га бөлүнөт жана 18-ге бөлүнөт. Бул жакта бул эки фактор же болбосо 24 жана 18-дин кесилишкен жерлери кайсы жер? Бул жакта да 2 бар, бул жакта да 2 бар. 2 3 бар, бул жакта да 3 бар. Андан сырткары 6 жана 6 бар. Мындан сырткары башка эч кайсы жерде 24 жана 18 сандарынын 10 көбөйтүүчүлөрү кесишпейт. Анда бул жакта бул 3 сан бар экен. Анда өзүңөр көргөндөй түздөн түз А жана Б көбөйтүүчүлөрү кесилишкен жердеги сандар бул жактан 3 деп көрсөтө алышыбыз мүмкүн. Ош кыздар лицейи жана Кадамзай лицейи бул жакта бирди биз фактор деп ала албайбыз. Себеби бирди фактор деп ала турган болсок 24-тү мисалы үчүн көрсөтө турган болсом, бул жакта 24-тү барабар 2 көбөйтүлгөн, 3 көбөйтүлгөн, 2 көбөйтүлгөн, 2 деп жазып алдым. Yok, bir dakika. Hata жазып алдык. 2 Bunu tekrardan yazalım. Hazır bul жактан силер айткандай, бардыгын бирди да бир фактор кылып жазалап турган болсок, же болбосо 24 эмес башка бир жөнөкөй эле бир мисал менен көрсөтүп кетейин силерге. 3-түн жазалап турган болсок, 3-түн канча фактор бар? 3-түн бир гана фактор, же болбосо 10 көбөйтүүчүсү бар. 3 гана болушу мүмкүн. Анда мунун жанына бирди каалаганыбызча бир жазып алышыбыз мүмкүн. Анда канчага чейин кетет? Чексизге чейин, инфинитиге чейин жазып алышыбыз мүмкүн. Анда бул жакка бир кошуп ала турган болсок, анда чексиз санда көбөйтүүчүлөр болушу мүмкүн. Ошол себептен математика сабагында биз бир санын фактор же болбосо 10 көбөйтүүчү же көбөйтүүчү деп албайбыз. Ошол себептен эсиңиздерде калсын, албетте, бир саны эч качан bir көбөйтүүчү болуп алынбайт. Суроонун жообун жазып алсаңыздар, бир аз убакыт берейин. Андан кийин сурооңуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, кийинки сурооңуз менен сабагыбызды улантайлы. A көптүгү 0 1 2 3 4, B көптүгү 0 2 4 6 8 жана C көптүгү 1 5 6 7 болуп берилген. Анда эмесе A, B, C көптүктөрүн кесилишкен жерин тапкыла. Бириккен жерин кесилишкен эмес, кечирим сурайм, бириккен жерин тапкыла. Мүчөлөрдүн санын тапкыла деп тур албетте. О жакта да кылган катарым үчүн кечирим сурайм. Ош кыздар лицейи 9 деп жооп бериптир, Кызыл Кыя 56 деп жооп бериптир. Башка жооп болгон итселер. Азырынча bir onu Oş kızlar лицейи 9 деп жооп берди. Кызга лицейи деп 56 деп жооп берген болчу, бирок ката деп кечирим сурашып жатат. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз барбы?
Азырынча жок окшойт. Анда эмесе биринчи бул суроону кандай чыгара алышыбыз мүмкүн? Биринчи бизге берилген ар бир сандарды A, B, C'нын бириккен жерлерин жазып алайлы. Кантип жазып алышыбыз мүмкүн? Муну жазып алыш үчүн бизге берилген сандарды ар бирин карап өтөбүз. Биринчи A көптүгүн ичин карайлы. A көптүгүнү 0, 1, 2, 3, 4. Аларды жазып алайык. 0, 1, 2, 3, 4. Ал эми B көптүгүн карай турган болсок, B көптүгүндө 0 бар экен. 0ду кайрадан жазып алышым керек, бирок бул жакта карай турган болсом 0 жазылган экен. Анда 0ду жазбайм. 2ни карайм, 2 да жазылган экен. Анда 2ни да жазбайм. 4тү карайм. 4 да жазылган экен. Анда 4 да жазбайм. Андан сырткары 6 жана 8 бар. 6 жана 8 жазылбаган үчүн аларды жазып алышым мүмкүн. B көптүгүндө жазып алдык. Андан кийин C көптүгүн карайм. C көптүгүндө 1 бар. Жазылган. 5'ti карайм. 5'ti да карай турган болсом 5 жазылган эмес экен. Анда 5'ti жазып алам. Андан кийин 6. 6'ны карай турган болсок 6 жазылган. 6'ны жазбайм. Андан кийин 7 бар экен. 7'ни да жазып алам. Анда A, B, C көптүктөрүн бириккенде канча сан бар экен? Анда биз ушул бириккенде алардын ичин карап эсептеп чыга турган болсок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сан бар экендигин көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Бул жакта бул 9га барабар экендигин өзүңүздөр да көрүңүздөр. Албетте бул суроо үчүн бир гана Ош кыздар лицейи туура жооп берди. Аларды туура жооп үчүн өзүкчө куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн сиздерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Албетте бул суроо менен биргеликте түшүнбөгөн жериңиздер болсо, ошол эле мезгилдин өзүндө сурасаңыздар, суроого жооп бергенге аракет кылам. Анда суроонун жообун жазылган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Аралыктардын биригишүүсүн тапкыла деп бизге -1, 2 жана 1, 5 деген сандар берилген. Булардын биригишүүсүн же болбосо union'ун тапкыла деп берилиптир. Силерге мындай суроолордо бизге берилген чекиттердин аралыгы биригишүүсүн же болбосо чекиттер менен байланышкан көптүк суроолорун чыгарып жаткан мезгилде силерге сунушум биринчи буларды тартып алып, саноогунда тартып алып көрсөтсөңүздөр силердин өзүңөр үчүн пайдалуу болот, же болбосо суроону оңоюраак чыгарасыңар деп айта алам. Аралыктардын биригишүүсүн тапкыла деген суроо. Ош кыздар лицейи -1 жана 5 дептир. Жакшы. Бирок бул жакта берилген жоопто бирдеканда карап өтүшүңүздөр керек. Албетте эмнени? Бул жактагы кашаларда чоң мааниге ээ. Кызылкыя лицейи -1 жана 5 деп жооп бериптир. Кызылкыя лицейинин жообу бир аз да так болду деп ойлойм. Кабанза лицейда -1 жана 5 деп жооп бериптир. Бирок бул -1 жана 5 жооптору так жооп деп айта албайбыз. Себеби эмнеге? Бул жакта бизге берилген кашаларда өзгөчө чоң мааниге ээ. Бул жакта кашаларга да көңүл буруп өтүшүбүз керек. Башка жооп болгон лицейлер барбы? Азырынча 3 лицей жооп берди жана булардын ичинен Кызылкыя лицейинин жообу так жооп болуп, так жооп деп айта алам.
Makul 3 лице жооп берген болсаң да, бул суроону бирге чыгарып көрөйлү. Биринчи, силерге эскертип өтүп кетишим керек болгон нерсе, силерде өзүңөргө нот катары алып турган болсоңуздар, бир санды көрсөтүп жатканда, каша менен көрсөтүлсө, анда ал сан эмне бул жактагы нерсенин ичине камтыбайт, же болбосо бул жакта -1 камтылбайт, бул нерсенин ичинде эмес дегени. Ал эми төрт бурчтуу неме менен бизге берилген каша менен көрсөтүлгөндө, анда ал сан анын ичинде деген жоопту көрсөтөт. Бул жакта анда эскерип калсаңыздар өзүңүзгө пайдалуу болот деп ойлойм. Ал эми бул жактан биз сурообузду чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи, мага берилген биринчи кашаны -1 жана 2 кашасынын ичини мен саноогуна көрсөтүп алайын. -1 бул жакта жана 2. Бул жакта 2'nin ичин толуктап алам. Себеби эмнеге? Бул жакта 2 деген жооп камтылат. Бул -1'nin ичи бош. Себеби бул жакта кашаны карап турган болсоңуздар, каша бул жакта -1 жооп болуп камтылбайт. Ал эми экинчи кашаны таптап турган болсом, экинчи кашада 1'ди ичин боеп алам. Себеби 1 бул жакта каша менен көрсөтүлгөндө 1 жоопту камтыйт. Ал эми 5'ти болсо бул жол менен көрсөтүп алышым мүмкүн. Ал эми бул эки сызыкты биригишкенин табышыбыз керек болсо, биригишкенде биз булардын бардыгын карайбыз. Булардын башынан аягына чейин карап өткөнүбүздө буларды бардыгы биздин жообуз болот. Албетте башы -1 менен башталат. -1 менен башталат. Жана бул бош ичин ой. Ал эми бүтүшү болсо 5 менен бүтөт. 5'ин ичи да өзүңөр көргөндөй бош. Анда биздин жообуз эмне болот? -1 жана 5 болот. Кызыл кыя жана ош кыздар лицеи жок. Ош кыздар лицеи жана Кадамжай айткандай. Бирок бул жактагы кашаларда көрсөтүшүбүз керек. Бул жактагы бул тоголок болгондо эмнени көрсөтөт бизге? Жөнөкөй гана кашаны көрсөтөт, албетте төрт бурчтуу кашаны эмес. Анда бул суроонун жообу -1 жана 5, бирок кашалар бул жакта өзгөчө мааниге ээ. Аны да эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Бул суроонун да жообун жазып алсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен улантайлы сабагыбызды. А жана Б көптүктөр берилген. Өзүңөр көргөндөй төмөнкү информацияларда берилген болсо, анда А жана Б көптүгүн биригишкен кезде канча элемент бар экендигин, канча сан бар экендигин тапкыла деген суроо. Албетте бул типтеги суроолорду же болбосо бул формадагы суроолорду чыгарып жатканда силерге оңоюраак болуш үчүн диаграмма методун колдонуп чыгарсаңыздар суроолорду оңоюраак көрөсүздөр деп айта алам. Суроолордун жообун оңоюраак табасыңыздар. Жакшы, азырынча эки лицей жооп бериптир. Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамжай лицейи. Кызылкыя лицейи да жооп бериштир. 3 тең 10 деп. Башка жооп болгон лицейлер бар болсо, алардын да жоопторун
Күтүп алышыбыз мүмкүн. Көп убактыбызды жоотпой, анда суроону чыгарып көрөлү. Биринчи бизге А жана Б көптүктөр берилген экен. Жана булар эки көптүктү биз тартып алайлы. А жана Б көптүгү деп. Өзүңөр көргөндөй, бизде берилген биринчи информацияда А минус Б дейт. А минус Б кичине мурда көрүп өткөн болсок, Б жагын полный жаап алабыз. Анда бизге калган жер өзүңөр көргөндөй, бул жакта бизде 3 элемент бар экендигин бул суроодон да көрүп алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары А менен Б'нын кесишкен точкаларында 2 элемент бар экен. Анда бул жакта экөө бар. Анда B минус А дейт. B минус А болгондо, анда биз бул жакты полный жаап алабыз. Толугу менен жаап алганыбызда, анда калган жеринде болсо 5, 1, 2, 3, 4 жана 5 деп белгилеп алдык. Болсо, анда А менен Б'нын биригишкен жеринде канча сан бар экендигин, же болсо канча элемент бар экендигин тапкыла дептир. Албетте А менен Б'нын биригишкен жери бул жакта А менен Б'нын ичиндеги болгон бардык элементтерди камтыйт. Анда өзүбүз буларды бардыгын эсептеп чыга турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген А менен Б'нын биригишкен жеринде өзүңөр көргөндөй кичине мурда жооп жазгандай, кызыл кыя, ош кыздар лицей жана кадам жай лицейлерди жазгандай 10 элемент бар экендигин көрсөтүшүбүз мүмкүн. Бул сурообузга туура жооп берген лицейлерибизде токтоп өтөбүз. Жана бул сурообуздун жообу 10 экендигин көрсөтүп өттүк. Бир аз да убакыт берейин. Жана бул суроолор менен байланышкан сурооңуздар болсо, жооп бергенге аракет кылам. Мезгилинде сурасаңыздар. Бул суроонун да жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки сурообузга өтөйлү. Төмөнкү суроо. Бул жакта суроонун деңгээли бир аз да оорлоштурулган. Бул жакта А менен Б'нын биригишкен жери кашан ичинде С менен кесилишкен көптүктү тапкыла деген суроо. Бул суроого жооп алган лицейлерибиз Ош кыздар лицейи 7 жана 5 деп жооп беришти. Жакшы. Ал эми бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда көбүнчө бул жакта биз түздөн-түз элементтерди жазып алып иштесек оңоюраак болот деп ойлойм. Бул жакта силер да көп убактыңыздарды албай, мен да бул суроону чыгарып өткөнгө аракет кылайын. Биринчи, бул жакта кашанын ичиндеги А менен Б'нын биригишкен жериндеги сандарды жазып алайлы. А жана Б көптүгүнүн биригишкен жердеги сандарды жазып ала турган болсок, өзүңөр көргөндөй, бул жакта 1, 2, 4, 5 жана 7. 1, 2, 4, 5 жана 7 сандары бар. Ал эми булардан сырткары бул сандар эмне менен? С менен, С көптүгү менен кесилишет экен. С көптүгүндө кайсы жер? С көптүгүндө 7, 5 жана 9дар бар. 7, 5 жана 9 саны бар. Албетте, бул эки сандын же болсо эки көптүктүн ичинде кайсы сандар бири-бири менен окшош? Албетте, кесилишкен жерлери бир гана ошол жерлер болот. Бул жакта карап турган болсок, 7 жана 7 бар, бул жакта 5 жана 5 бар. Анда эмесе, муну түздөн-түз көрсөтүшүбүз мүмкүн болгон нерсе 7 жана 5 сандары бул бизге берилген көптүктүн көрсөтөт деп ойлойм. Анда силер айткандай, Ош кыздар лицейи жана Кадам жай лицейлери айткандай, жообубуз 7 жана 5 болуп калат. Бул сурообузда жообун жазып алсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын экинчи бөлүгүнүн же болсо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп эсептелинет.
Bu surana join жазылган болсоңуздар, бүгүнкү сүрөбүздүн акыркы суроосу, сабагыбыздын акыркы суроосу. Бул жакта өзүңөр көргөндөй A, B, C биригишкен жерден сырткары деген көптүктүн тапкыла дептир. Албетте, кичине мурда бул белгини көрсөтүп кеткен болчумун. Бул белги эмне деген? Бизге берилген көптүктөн сырткары деген маанини бизге билдирет. Бул сурообузга жооп болгон лицейлер, албетте Ош кыздар лицейи ар дайымкыдай активдүүлүгүн улантып жатат. Кыздар лицейи биринчи болуп жооп берди. Бир аздай күтө турайлы, балким жооп болгон башка лицейлерибиз болуп калар. Макул, башка жооп берген лицейлерибиз жок. Анда эмесе биз A, B, C'нын биригишкендерин карап алайлы. A, B, C'нын биригишкен жерлери, анда булардын бардыгы A көптүгү, B көптүгү жана C'нын биригишкен жерлеринин бардыгын мен кызыл менен боеп алдым. Кызыл менен боеп алганда алардан сырткары, анда биз A, B, C'нын биригишкен жерлерин карабайбыз. Алардан сырткары калган жердеги сандарды карап өтөбүз. Анда буларды карап өтө турган болсок, бизде бир гана 6 жана 8 деген жооп калат. Анда өзүңөр көргөндөй, бул сурообуздун жообу Ош кыздар лицейде кичине мурда жообун туурулады. 6 жана 8 болуп калат. Албетте бул сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу, жана акыркы суроонун жообу 6 жана 8 экендигин өзүңөр да көрүп өттүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде аяктады. Албетте бүгүн статистика жана көптүктөр менен амалдар темасын карап өттүк. Бул темалар менен байланышкан сурооңуздар болсо, албетте чат аркылуу сурасаңыздар болот. Мен да силерге жооп бергенге аракет кылам. Суроолоруңузга Ош кыздар, силерге да чоң рахмат. Сурооңуздар болсо, сурасаңыздар.